Профессор Кайрат Осмоналиев экзаменден 2 алды. Ушул күндөрү мамлекеттик кадр кызматында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын улуттук кадрлар резервине тандоо өтүп жатат. Мамлекеттик кадр кызматы улуттук резервге тандоо 4 турдан өтөөрү билинди. Учурда улуттук резервге кирүүнү каалагандар 3 турдагы экзамендерин тапшырып, комиссия текшерүүдө. Биринчи тур документтерди тапшыруу болсо, экинчи тур компьютерден өзүнүн тармагы боюнча суроолорго жооп берүү болгон. Экзамендин эң кызыктуу жагдайларынын бири БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев тандоонун экинчи туру компьютердик тестте 34 балл алып кулап калганы болду. Ал юридикалык тармагындагы суроолорго жооп берүүдө минималдык 42 баллды да ала алган эмес. Эске сала кетсек, Кайрат Осмоналиев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, юридикалык илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын юстициясынын отличниги, саясий илим жана укук боюнча Шанхай университетинин штаттан тышкаркы профессору, Россия табигый илим академиясынын мүчө корреспонденти. Улуттук резерв мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлердин тобу. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Биздин кыргыз чиновниктеринин азыркы билими жана ошондой эле абалы туурасында дагы пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Мыкты пикирлер болсо биздин YouTube каналыбызга жайгаштырылат.